8,38 кемити 4,54. Бул сандардын айырмасы канчага барабар? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча аткарып көр. Анда эмесе кеттик. Берилген сандардын айырмасын эсептейли. Анда 8,38ден кемитүү керек 4,54. Анда алгач 4,38ди кемитип алып, 38ди. Себеби 8,38ден 4,38ди кемитүү оңой. Анда жалпысынан 4,54тү кемитүү үчүн анда дагы кемитүүбүз керек канчаны? 0,16ны. Мисалы бул жерден дагы карап көрсөк болот. 4,38ге 100дөн 2ни кошсо 140га барабар. Дагы 114тү кошсо жалпысынан 4,54гө барабар. Демек алгач 100дөн 2ни, андан кийин 114тү кошуп, жалпысынан 116 санын кошуп жатабыз. Анда бул жерде туура амалды аткарып жатабыз. 8,38ден 4,38ди кемитейли. Бүтүн сандан бүтүн санды 8,4 бүтүндү кемитсе, анда 4 бүтүн калат. Ал эми 38,38дү кемитсе, анда ал 0го барабар. Демек бул сандардын айырмасы 4 бүтүнгө барабар. Жана андан кемитүү керек 0,16ны. Бул жерде 4 бүтүндөн 116ны кемитсе, ал канчага барабар? Оз эки аткарып көрсөк болот. Демек бул жерде 3 бүтүн калат. Анын 1 бүтүнүнөн 0,116ны кемитсе, ал 184гө барабар. Демек 3 бүтүн 184. Эгерде оз эки аткаруу кыйын боло турган болсо, анда бул сандарды мындайча жазып алсак болот. 4 бүтүндү бизде 3 бүтүн кошу 100 жүздүк үлүш. 100 жүздүк үлүш. 100 жүздүк үлүш 1 бүтүнгө барабар. Анда ага 3тү кошсо кайра эле 4 бүтүн. Жана андан кемитүү керек 16 жүздүк үлүштү. 100 жүздүк үлүштөн 16 жүздүк үлүштү кемитсе, ал 84 жүздүк үлүшкө барабар. 84 жүздүк үлүшкө барабар. Ал эми 84 жүздүк үлүштү сан түрүндө көрсөтө турган болсо, ал 0,84гө барабар. Ал эми бул жерде 3 бүтүн дагы бар. 3 бүтүндү кошсо, ал 3,84. Демек айырма 3,84гө барабар. Же болбосо ушул эле амалды бул түрдө дагы аткарып алсак болот. Ал үчүн ар бир разряддан разрядты кемитип, мисалы 100дүктөн 100дүктү, 10дуктан 10дукту, бирдиктен бирдикти. Анда кайра баштан жазып алалы. Бул жерде бирдиктен бирдикти кемитүү керек. Кемүүчүнүн бирдиги 8, кемитүүчүнүн бирдиги 4. Демек 8 кемитүү 4. Анда алардын айырмасына кошуу керек ондук үлүштөрдү. Биринчи сандын ондук үлүшү 4, экинчи сандын ондук үлүшү 5. Демек 3 ондук үлүш ал 0,3гө барабар. Жана андан кемитебиз 0,5ти. Жана бул сандардын айырмасына кошуу керек жүздүк үлүштөрдү. Биринчи сандын жүздүк үлүшү 8, экинчи сандын жүздүк үлүшү 4. Демек 8 жүздүк үлүш ал барабар 0,8ге. Андан кемитүү керек 4 жүздүк үлүштү. Ал 0,4гө барабар. Бул жерде бүтүндөн бүтүндү жана жүздүк үлүштү кемитүү оңой эле. Ал эми ондук үлүштү кантип кемитебиз? 0,3төн 0,5ти кантип кемитебиз? Анда берилген сандардын бул жердеги 8 бүтүндү бул түрдө жазып алсак болот. 7 бүтүн кошу 10 ондук үлүш. Ал 10 ондук үлүштү биз ондук үлүштөр тарабына өткөзүп, бул жерде 3 ондук үлүшкө кошобуз. Анда кайрадан жазып алалы. 7 бүтүн, андан кемитүү керек 4 бүтүндү, жана ага кошуу керек 10 ондук үлүштү, жана ага кошуу керек 3 ондук үлүштү,
koşu 3 onduk үлүш жана андан кемитүү керек 5 ондук үлүштү 5 ондук үлүш жана ага кошуу керек кайра жүздүк үлүштөрдүн айырмасын 0,8ден 0,4 кемитсе бул жерде айырма 0,4 демек 4 жүздүк үлүш калды. Демек аны кошуп койсок жалпысынан айырманы эсептеген болобуз. Анда бул жерден эсептейбиз 7ден 4 кемитсе ал 3кө барабар. 3,10 ондук үлүшкө 3 ондук үлүштү кошсо 13 ондук үлүш. 13 ондук үлүштөн 5 ондук үлүштү кемитсе ал 8 ондук үлүш. 8 ондук үлүш жана 4 жүздүк үлүш калган. 4 жүздүк үлүшүбүздү бул жерге жазабыз. 4 3,84 3,8 ондук үлүш 4 жүздүк үлүш. Айырма 3,84.